Сот Корокустагы терактыга байланыштуу дагы 3 адамды камакка алды. Сот Корокустагы терактыга байланыштуу дагы 3 адамды камакка алды. Эки бир тууган жана алардын атасы террорчуларга жардам берген деп айыпталган. Диловар Исломов 22 майга чейинки камакка алынды. Ал таксист болуп иштейт. Диловар кылмышкерлер качууга аракет кылган Ренаулт үлгүсүндөгү унасын сатып жибергени маалым болду. Анын агасы менен атасы дагы 22 майга чейин камалды. Буга чейин теракт жасоого айыпталган 4 адам камакка алынган эле. Москванын аэропортунан кармалгандар Кыргызстанга кайтарылат. Тим келбей турууга чакырды. Шереметьево эл аралык аэропортунда кармалып турган кыргызстандыктар боюнча төмөнкүнү белгилейбиз. Алар мурда Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн Россиянын аймагына кирүүгө тыюу салынганы белгилүү болду. Аталган жарандар жакынкы рейс менен кайра Кыргызстанга кайтарылат. Ал арада Тышкы иштер министрлиги Орусияга барбай турууга чакырды. 15 миллион доллар берип, Мадина базарынын негиздөөчүсү Турсунтай Салимов эркиндикке чыкты. Алдын ала маалыматтар боюнча Салимов мамлекетке өйдө кылынган 20 миллион доллардын 15 миллион доллар өлчөмүндөгү зыяндын ордун толтурган. Ал былтыр октябрда Камчы Көлбаевга тиешеси бар адамдарды кармоонун алкагында кармалган. Салимов уюшкан топ түзгөн же ага катышкан деп шектелген.